Бишкектиктер үчүн чоң жаңылык. Анткени Орусиядан жалпысынан 52 жаңы троллейбус келди. Анын негизинде калада 2 жаңы каттама ачылды. Биринчиси Аламидин 1 көчөсүнөн баштап Завод Фрунзе көчөлөрүнүн аралыгына жүрсө, экинчиси 8-Кичи микрорайондон баштап Батыш автобекетине чейин жүрөт. Жаңы келген троллейбустар шаардыктардын бардык катмары үчүн ыңгайлуу. Улуу муундан тартып мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн да шарттар түзүлгөн. Бир троллейбустун ичине жалпысынан 100гө чукул адам батып, олтургучтардын саны 24. Бул Белоруссиядан келген Белкоммунмаш ишканасынан алынган троллейбустун баасы мунунку 168 000 евро болуп саналат. Ал эми Россиядан келген троллейбустардын баасы 132 000 евро. Троллейбустар жалпысынан 7,9 миллион еврого Орусиядан жана Белоруссиядан сатып алынды. Долбоор Бишкек коомдук транспортун өнүктүрүү программасынын негизинде ишке ашып, аны Европа өнүктүрүү банкы жана финансы министрлиги колдоого алган. Алар 5 миллион еврону насыялык негизде берсе, 2,9 миллион еврону грант катары берген. 52 жаңы троллейбусту жолдо биздин Бишкек шаарынын жолдоруна коюп атабыз. Посольство Россияга, посольство Белоруссияга ушинтип бизге тез убакта жаңы троллейбустарды алып келген үчүн. Бишкек шаарында 11 троллейбус каттамы бар. Анда күнүнө 128 троллейбус эл кызматына чыкса, калганы бүгүнтөн баштап шаардыктарды тейлейт. Башкысы жаңы коомдук транспорттор кошумча жабдыктары менен келип, кышкы, жайкы мезгилге ылайыкташтырылган. Ден соолугу чектелген жарандарга могул жерден орусча айтканда откидной пандус деп коет. Келип остановка келип токтогондо бул айдоочу келип чыгып, муну ачып берип, коляска менен кирип, анан атайын мына мындай жери бар. Ушу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга, ден соолугуна чектелген өзүнүн атайын мындай ремени менен бияка жөлөнүп турууга атайын ушундай бөлүнгөн да, ушундай өзгөчөлүгү бар. Бул бир эле өзгөчөлүгү бул эмес, мунун электроникалык башкаруусу. Бүт электроникалык. Мурункулар мындай механический болсо, мында бүт электроника. 1 миллионго чукул эл байырлаган Бишкек калаасына жаңы келген коомдук транспорттор аздык кыларын шаардыктар айтышууда. Анткени жаңы конуштарга жалаң кичи маршруттар каттап, анда жүрүү кыйын. Шарттары өткөн доорду эске салса, айдоочулардын маданиятсыздыгы адам өмүрүн алып жатат дешет жергиликтүүлөр. Айла жок, бирок маршрутка түшкөнгө туура келет. Бул көбүнчө жерге бара бербейт да. Центрларда эле жүрөт эмеспи. Мен эмнеге кубанып атам? Жаңы троллейбустар келди, значит жаңы эмгек кишилерди жумушка алышат, рабочий места көбөйөт деп ошого разы болуп атам да. Жакын арада Махатма Ганди жолу менен жаңы көлмө конушуна дагы жаңы троллейбустук каттам ачылышы мүмкүн. Мындан сырткары Европалык банк менен жаңы троллейбус сатып алуу максатында сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын мэр Азиз Сурахматов каттамга чыккан троллейбустардын ачылышында айтты. Гүлзара Бакаева, Арнас Маратов, Next TV.